Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Барыңыздарды ороз айы менен куттуктайм. Мына акыркы бир апта десем болобу? Бир аптадан бери мына абдан көп кара пиарлар уюштурулуп атат, айрыкча менин үстүмдө. Ушуну мен сурайын деп аттым эле. Шуну кимдер уюштуруп атат? Ошол блогерлердин, журналисттердин артында кайсыл саясатчылар турат? Же бир эл аралык атайын бир кылмыштуу топ барбы? Мына адам баласы ооруганда лечение кылып келгенге акысы бар да турабы? Мен 15 күнгө лечение кылып келсем болбойбу? Ошону дагы ызычуу кылдыңыздар. Урматтуу фейктер. Экинчи, мына кечетен бери атазып митинг уюштурат экен деп атасыңар. Урматтуу фейктер, фейктин артындагылар. Эки жүздүү саясатчылар, афристер. Митингти ошо өзүңөр уюштурасыңар. Мен өмүр бою мамлекетчил болуп келгенмин. Мамлекеттин туусу үчүн, спорт үчүн кыргыз желегин кучактап дүйнөлүк аренада ыйлаган баламын. А силер болсо мага тескери кылып туруп митинг уюштурат деп атасыңар. Ошол тилегиңер таш капсындагы өзүңөр менен өзүңөр болгула. Бул экинчи маселе. Үчүнчү, мына мандат боюнча. Мандат бул адамды бейишке кирди же чыкты деген эмес го. Мандаты жок деле элдин арасында кызмат кылса болот. Эмне атасы мандатын алдырды деп эле бир административдик соттун чечимин, жогорку сот чечим чыккан өзү Муртазалиевке. Силер кара пиар кылып атасыңар. Шуну ким кылып атат ушуларды? 100 миң деген блогерлер менен. Ошол мандатты 2 жылдан бери артымдан кууп жүрүп, башкы прокурор максатына жетти. Элдин аманатын, элдин ишенимин эртең кыяматта сураса аманатты, баш прокурор жооп берет эми ошого. Үчүнчү маселе, Матраимовго байланышы бар деп атасыңар. Урматтуу депутаттар, айланып кетейиндер. Урматтуу кыргыз элим, бул Матраимов менен байланышы жок кайсы саясатчы бар азыр? Мен кыргыз спортун көтөрүш үчүн Матраимовго чейин дагы өтө көп адамдар менен байланышкан. Кыргыз спортчуларына көп нерсе керек экен, өкмөттөн сырткары. Эң чоң байланышы бар, мен жоон тизмени айтпай эле коеюн, бир 2 китти айтып коеюн, майда балыктарды айтпай. Мына баш прокурор Зулушев, сиз өзүңүз кандосу болуп, уча тартып, туулган күнүңүздө Райым Досумге чейин жебей тургула деп отурбадыңыз беле? Сиз Зулушев мына 3 жылдан бери отурасыз прокурор болуп. Көрбөй калдыңыз бегер, чоң кылмышкер болгон болсо ал киши. Кече муфтиятты ачып атканда эле кармап албайсыз беле? Мына бизди Жеңишбек Шермабатович көздү берден алып кеттиңиз. Прокурорлор кылмышты жабып атат дегенде. 2 прокурорду алып кетип, анан ошондой адамдарга күчүңүз жетпей калды. Мына баш прокуратурада 700 миң долларды алып, казино ойноп отурат, сейфтен алып чыгып. Ошол үчүн да моралдык акыңыз жок болчу ошол жерде отурганга. Мына ишкерлердин бардыгына мыйзамсыз иш козголуп атат. Баш прокуратура. Президенти Ташиевди жаман көрсөтүп атасыз. Мына бүгүнкү күндө прокуратурада жылына 300 адам мыйзамсыз иш козголуп, жогорку соттон акталып атат. Мына 3 жылдан бери отурдуңуз, 900 адамдын тагдыры менен ойнодуңуз. Мына урматтуу депутаттар, баш прокурор 1 жылда бир келип отчет бериш керек мыйзам боюнча. Өзүнүн прокуратурасына эле журналисттер чакырып отчет берип койду. Тоgoткон жок бизди. Кыргызстанда кыргыз эли Садыр Жапаровду шайлаган. Канча президент бар өзү? Садыр Жапаров президентпи же Зулушевпи? Ошол бизди мына жерден алып кеткен үчүн жооп бериш керек болчу. Анан кийинки маселе, мына эми бул баягы Матраимовго байланышы бар дегенден айтып атам да, былыйып, аппак периште болуп сүлпүлдөп отуруштун кереги жок. Эгер байланышы барлар болсо. Менин айыбым спортко жардам берген үчүн жардам берди деп айтып койгондугум ушул жерден дагы. Мына кече профессиональный бокс өткөрдүм, Камчек Ташиев да жардам берди. Бар эле жардам берип атат, айтайын анда. Душум бузулуп калды эле, Азамат Арапбаев жардам берген. Мына министр Алымкадыр Сабирдиновичти камадыңыз, акталып министр болуп отурат. Канчалаган адамдар ыйлап атат азыр ушу баш прокуратуранын мыйзам иш козгогонунан.